Социалдык тармактарда кыргызстандык спортчу Бекбосун Токтосун уулу грузиялык ДЦП оорусуна чалдыккан атаандашына кол бербей койгон видео кызуу талкууга алынды. Видео тез арада интернетке тарап, миллиондогон көрүүлөрдү жана миңдеген комментарийлерди алды. Интернет колдонуучулары ошол замат спортчуну айыптоого шашты. Бирок кырдаал биз билгенден алда канча башкача болуп чыкты. Авторлор видеонун бир бөлүгүн кесип алып, манипуляциялык ыкманы колдонгон. Андан сырткары Токтосун уулунун грузиялык спортчу сыяктуу эле ДЦП менен жабыркаарында айтпай койгон. Кийинчерээк Бекбосундун машыктыруучусу спортчуга коюлган айыптарды четке кагып, ДЦП менен жабыркагандар эмоциясын башкара албаарын баса белгиледи. Спортсмен, страдающий ДЦП. Так у Бекбосуна тоже ДЦП, он тоже спортсмен ЛВЗ. Вот, то есть одной весовой категории с одним диагнозом. Вот. И то, что руки не пожал, знаете, здесь на эмоции это все было. Эскерте кетсек, Бекбосун Токтосун уулу Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону, Азиянын 2 жолку чемпиону жана пара армрестлинг боюнча дүйнө чемпиондугунун күмүш медалынын ээси.